Каналдын катталуучулары, бүгүн биз телефон аркылуу кыргызча тиркемелер жөнүндө маалымат беребиз. Негизи кыргызча пайдалуу, билим берүүгө салым кошкон тиркемелер өтө аз, бирок ошолор аз болсо дагы азыркы учурда кыргызча тиркемелер өтө керек болуп жатат. Ал үчүн Play Marketке киребиз жана биз өзүбүздүн башталгыч класстарга, биздин жеткинчектерге телефондон кантип билим берсек болот деген көйгөйлүү маселе чыгып жатат шартка байланыштуу. Эми биз өз кичинекей окуучуларыбызга, кичинекей өзүбүздүн кенжетайларыбызга башталгыч класс жана мектепке чейинки балдарга кандай тиркемелер бар. Бул жерде биз негизи аудио жомокторду издегенбиз, бирок бизге Play Market Бал тил, Алипе кыргыз тилин үйрөнөбүз деген тиркемелерди сунуштады. Албетте биздин мурунку видео сабагыбызда Алипе кыргыз тилин үйрөнөбүз жөнүндө маалымат бергенбиз ал тиркеме боюнча. Анын үчүн биздин каналга катталып, видео деген бөлүмгө кирсеңиз, ал тиркеме тууралуу маалымат бар. Анда биз азыр аудио жомоктор жөнүндө маалымат беребиз. Аны установка кылабыз жана ал тиркеме жөнүндө сиздерге маалымат айтайын. Караңыз, тиркемени жасаган разработчиктер жаңы аппендилерди, жаңы аудио жомокторду 600дөн ашык макал кошулду дейт. Кыргызча ишти эзген күлкүлүү тамашалар тиркемени иштөөсү жакшырды дейт. Албетте бундай кыргыз тилиндеги тиркемелерди биз канчалык көбүрөөк көчүрсөк, аларга биздин колдообуз болот жана кыргыз тилиндеги маалыматтар интернетте көбөйөт. Жомоктордун тизмесин жазыптыр. Тиркеме жөнүндө дагы сиздерге кандай маалымат беребиз. Тиркеме акыркы жолу 2019-жылы жаңыланган, 6-сентябрда 50 миңге жакын адам көчүргөн. Бул өтө жакшы көрсөткүч Кыргызстан үчүн. Размер тиркеме көчүп калды уже. Азыр келиңиз, размерин айтайлы жана. Бул жерде тиркеменин размери 51 мегабайт. Разработчиктер иштеп тиркемени иштеген Noken деп аталыштагы биздин айтишнигибиз. Прокатка 2016-жылы интернетке чыккан. Анда биздин тиркеме көчтү, эми ал тиркемени ачабыз. Бул тиркемени кыргызча тиркемелерди көчүрүп алууну, пайдаланууну сунуштайм. Дизайны сонун жакшы, тамгалар чоң-чоң жазылган. Биринчи бөлүмдө биринчиде турган жомоктор. Келиңиз, бул жерде жаңы деген жазууда жаңы жомоктор экен. Биринчиде Абылай жетим Абышка менен дөө деген жомок бар экен. Бул аудио жомок. Эгер сиз балаңызга жакшы жомок айтып берүүгө убактыңыз жок болсо, ушул аудио жомокту колдонсоңуз болот. Бул жерде плейди бассак, келиңиз аудио жомокту угуп көрөбүз. Бул аудио китеп. Башка аудио китептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Абылай жетим. Илгери бир заманда берген бирдин чалы өлүп, 2 жашар эр. Сонун жаңы жаңы жомокторго кирип көрөбүз. Бул жакта дагы аудио жомогу жок экен бул жомоктун. Бул жомокту сиз балаңызга өзүңүз окуп берсеңиз болот. Жомокту аңгемелерди айтуу баланын өнүгүшүнө өтө чоң салым кошот. Арманай деген аудио жомок бар экен бул жакта. Бул аудио китеп кыргызча аудио китептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Арманай. Илгери бир карыя киши басса турса эле Арманай деп жүрчү экен. Сонун жакшы тилде, жакшы үндө жомокторду айткан. Келиңиз, эми башка бөлүмдөрдү көрөбүз. Эми макал лакаптар. Албетте бул жаш келинчектер же мектеп окуучулары үчүн эмес, чоңдор үчүн дагы биздин философиялык сонун жашоодон алынган жакшы макалдарды билсек, биздин сөз байлыгыбыз чоң болот, кең болот.
Бул жерде сонун көптөгөн макалалар бар экен. Албетте сиздин телефонуңузда дайым сонун макалаларды колдонуп сүйлөсөңүз болот экен. Эми аппендилер, албетте күлкүлүү аппендилер, бул жакта тематикага жараша сонун темаларда аппендилер бар экен. Эми китептерге келсек, бул жерде Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч китеби бар экен. Албетте бул китептин аудиосу да болсо керек. Бул китепке кирсек, тилекке каршы недоступен экен, ачпады. Бул тилекке каршы келиңиз, анда тоолор кулаганда Чыңгыз Айтматовдун китебин ачып көрөбүз. Бул китепте тилекке каршы ачпады. Балким эми айтишниктер, разработчиктер аркылуу эми иштелип жаткан болушу мүмкүн. Эми бул жерден сөздөрдү тап деген бөлүмгө киребиз. Бул тиркеме жаңы экен. Сөздөрдү тап деген тиркеме көчүрүп алышыбыз керек экен. Бул жактан негизи сөздөрдү тап деген тиркемени да көчүрүп алып, кийинки сабагыбызда балким ушул тиркеме жөнүндө маалымат беребиз. Дизайны сонун, кыргыз тилиндеги ушундай бир кооз шрифттерди көрсөм өтө кубанам. Сонун. Ушундай тиркемелер көп болсун. Сиздер да ушундай тиркемелерди көчүрүп, балдарыбызга өзүбүз колдонолу. Барыңыздарга чоң рахмат биздин сабакты көргөнүздөр үчүн. Жана биздин каналга катталыңыз, жана буга чейинки видео сабактарды көрүңүз. Досторуңуздарга сунуштаңыз. Кыргызча маалыматтар интернетте көп болсун. Телефонуңузду пайдалуу билим берүүчү тармакка колдонолу. Барыңыздарга чоң рахмат.